Достор, ушул музоонун мүйүздөрүн, мүйүз чыкчы жерлерин күйгүздүк. Эми мындан ары бул токол болот да. Мүйүзү чыкпайт буга. Анткени токол болсо жакшы болот да, кийинкигечи баягы мүйүзүн жок кылып чоңойтолу деп атам. Бири-бирин сүзбөй баягы жут болбой жакшы жоош мал болот экен да. Ошол себептен анакей мүйүз чыкчу жерлерин кайчы менен алдык дагы так болот. Ошол мүйүз чыкчу жерин ушундай анти-рок же болбосо антикорн атайын паста болот ушундай. Бул паста менен күйгүзүп койсо болот да. Анан башы аябай ачышат. Муну колго да тийсе абайлаш керек, этиятта колдонуш керек. Анан кайчы менен алып ушундай 2 жумалык музоодо бул негизи 6 жумага чейин жарай берет экен. Анан 1-2 грамм акырын сыгып туруп жыгач менен же болбосо перчатка кийип акырын кылдаттык менен көспөсүнө киргизип ийбей анан ушунча жасап койсо болот. Анан негизи муну сүртүп дагы салыш мүмкүн. Булар туяктары менен же болбосо башка жанында мал болсо жалап салат. Ошол себептен этияттап акырын шылап койсо болот. Анан күйгүзүп туруп катып калат дагы. Анан жыйынтыгын болсо кийин бир 2 айдан кийин, 3 айдан кийин аны байкайбыз да. Мүйүз өспөй калат такырчы. Анан токол жакшы мүйүз жок мал болот. 1,5 сааттай убакыт өттү. Негизи колдон келсе 2 саатка чейин же болбосо андан көп мөөнөт болсо деле эч кимге кошпой, өзүнчө бөлүп музоону энесине эмиспей, башка музоолорго кошпой, сыйпагандан кийин өзүнчө коюп койсо жакшы болот. Анан мынакей ушинтип кызарып азыр күйгүзүлдү да. Эми ушул жер карт болуп калат дагы. Андан кийин мүйүз өспөшү керек. Мүйүз өсүүнү токтотуп калат да. Анан тегиги токолго окшоп ушундай күй болуп калат, мүйүзү жок. Эртеси күн мүйүздөрү ушундай күйүп карт болуп калды да. Эми мүйүз чыкпаш керек. Ушул музоонукун бүгүн күйгүздүм. Азыр бир 2 саатка чукул убакыт өтүп калды. Бок чыгып атат бул. Мына күйдү да мүйүзү мунуку да. Бул жери экинчи жери. Чачты акырын чачты эмес, жүндү дейли. Жүндү акырын алып туруп, кайчы менен кесип, мүйүз турган жерди кармалап, баягы учу билинет да, мүйүз өсчү жер. Ошол жакты диаметр бир 2 сантиметр кылып туруп, ушундай алып туруп чачты. Анан пастаны акырын шыбайбыз да. Башка ягына тийип кетпесин. Анан ошо мүйүзгө шыбап туруп эле туягы менен сүртүп салбагыдай эки жакка жөлөнүп пастаны сүртүп салбагыдай кылып туруп жасап койсок, жарым саат күтүп турсак анан күйгүзө баштайт. Болсо ушул музоого киришебиз да. Мүйүзү бар экен, анан могу музоонукуна бир күндү киришебиз. Бир күндөн. Бул брат болсо токол экен, и так эле мүйүз жок экен мында. Мунукун күйгүзбөйбүз. Мына аркаман жаң эле келип туруп, могу симитал санды көздөй мүйүз менен сүзбөйдү. Мына ушундай нерселерге керек болот да, жакшы болот да. Токол болсо оорубайт болчу да. Мүйүзү жок болсочу, анан былтыр ушуларга большой менен ушуларга жетишпей калганбыз да. Жетишкенде сонун болмок. Азыр мүйүздөр жок болуп турмак да. Эми мындай эки жакка байлап киргизгенге оорураак болот, бирок ноктото алмак да, ноктолор ноктолонуп сонун болмок да. Кийгизип коюп турмакпыз, анан ошо ноктодон кармап жип менен байлап алгыдай кылып жасап коймокпуз да. Бирок быйылкы торпоктор буюрса баарынын мүйүздөрүн күйгүзүп, анан мүйүздү жок кылабыз да кийинки.